Кудайыма, эмне мынча сулуумун. Орусча айтканда не до этого. Бир турмуштан жаңылгандан кийин экинчи турмушка баш байлаш оңой болгон иш эмес. Албетте, мен мисалы талай экинчи жолдошум, жок мен кызганбайм деле. Саламатсыздарбы, урматтуу Салтанат телеканалынын көрүүчүлөрү. Бул ИГАИС программасы жана бүгүнкү коногум Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси Айчурок Иманалиева. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Акыркы интервьюларыңыздарда көп эле ооруп калдым деген сөздү айтасыз. Бул оорунун себеби түпкүрү каякта жатат? Көп гастролдоп койдуңузбу жаш кезиңизде? Же болбосо нервтен улам ооруп атасызбы? Же катуураак коркутуп коюштубу? Азыр эми Кудайга шүгүр, ден соолук жакшы эле. Өзүң башында айтып кеткендей, биз да убагында 20 жылдан ашык дөңгөлөк үстүндө суукта, ысыкта балдарыбызды колубузга көтөрүп алып, бирде ачка, бирде тоок жүрүп, ушул жагынан дагы анан негизи эле эми оорунун баары тең эле ушул адамдын нервине байланыштуу экенин менимче эч кимге деле мындай жаңылык эмес болуш керек. Бирок жанагы коркутуу деген эң негизгиси мындай да, адамды адам коркуткан эчтеке эмес. Эң негизгиси адамды Кудай таалам коркутпасын. Кудай тааламдын адам баласына пендеге болгон көзү түз болсо, мен ойлойм баары жакшы болот депчи. Жашоодо кекчилсизби? Жок, мен кекчил эмесмин. Мен ушул убакка чейин баягы кичинекей балдар дагы, кыздар дагы кайрылып, чет мамлекеттерге балдарын, кыздарын ишенип, мага кошуп берип, өлкөбүзгө мындай байгелүү орундар менен Кудай буйруса кайтып улам келип атабыз. Ушул убакка чейин менин кызым да ал, менин уулум да ал, эл аралык деңгээлге ушул менин кызым чыкса, уулум чыкса деп кайрылгандар аябай көп. Анан эң негизгиси мен өзүмдү мындайча айтканда, азыр мындай уулум да турат, оң тарабымда. Балам да айтат, өтө мындай катуураак эле болсоң депчи. Анан эми кекчилдиктин дагы ар кандай түрлөрү болот. Кектеп отуруп эч мураска жеткен эч кимди көргөн эмесмин. Негизи эле шоу бизнесте, сахнада бут тосуулар, көрө албастык деген нерсе болбой койбойт, ал турган иш. Анан сиз өзүңүз ушул нерсеге кабылдыңызбы? Ушул убакка чейин эле кейсип жүрөбүз. Мунсуз шоу бизнестин кызыгы жок болуп калат болуш керек. Бул нерсени танууга да мүмкүн эмес. Жок, андай эмес деп айтууга дагы менин мисалы дитим деле барбайт. Өзү негизи сен жана айтып кетпедиңби, суроо берип кеттиң го, Назира. Эмне үчүн сиз эле барып атасыз чет мамлекетке көбүрөөк депчи. Анан ким бут тосот, кандай тосот, эми ал ар адамдын өзүнүн эрки. Анан эң негизгиси өзүң айткандай, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жөн эле барып баягы эс алып, же чет мамлекеттерге балдарымды ээрчитип алып, дайыма мен ошол чоң конкурстарга барганда мынакей Арлен, Аэлита, жолдошум баарыбыз чогуу жүрөбүз. Анан Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мынакей өлкөбүзгө ошо жакшы тамчыдай болсо дагы бир ойлойм полезный бир жакшы нерсе жасап, анан эс алып, канча бут тоскондоруна карабай, ошол чет өлкөлөргө Кудай буйруса мынакей байма бай каттап атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул да болсо Кудайдын буйругу депчи. Анткени адамдын бут тосуусу эчтеке эмес. Эң негизгиси Кудай таалам бутун тоспосун, Кудай тааламдын көзү түз болсо, кыргызда макал бар да, Кудай таалам кечинен берсин дегенчи. Ошондуктан адам өлөр өлмөйүнчө кеч болсо дагы жакшылыктын эртели кечи жок дегендей, ал адамга дайыма ушул жакшылык ыроолоп иши жүрүп турат болуш керек деп ойлойм. Калган бут тособу, кол тособу же баш тособу, көз тособу, мунун баары тең убактылуу.
Негизи байкап турсак, эл бири-бирин салыштырып, бири-биринин жакшы жактарын айтып атып атаандаштырып алышат экен. Анан эсимде да кичинекейирээк кезимде Динара Акулова экөөңөрдү көбүрөөк тил табышпайт деп айтышат эле. Экөөңөрдү көбүрөөк атаандаштырат эле. Азыркы учурда мамилеңиздер кандай? Чынында эле ушундай атаандашуу болду беле? Биз эми андай убакыттан өттүк да. Азыр эми Динара экөөбүз атаандаштык десек эми уят да. Жок, атаандаштык бизде жок. Биз үй бүлөбүз менен Алина, Динара, Расул, Мерген баары бир учурдун ырчыларыбыз да. Анан эми андай сөздү мисалы акыл эси ордунда адам ошентип уруштуруп атканда дагы өзүнүн мындайча айтканда выводун жасайт. Ошондуктан мен кесиптештериме болгон жан дүйнөм ачык. Мен эрегишпей, тескерисинче колуман келген жакшы сөзүмдү дагы, колуман келсе жардамымды дагы мен алардан аябаймын. Мен мисалы үчүн Айчүрөк Иманалиеваны үйдө тамак жасап, чачын түйүп алып, бир халат кийип алып, укмуш боёгу жок, кожойке болуп жүргөн ырчы айымды элестете албайм. Үйдө кандайсыз? Айтып бериңизчи. Мен эч жумуштан корккон жан эмесмин. Эң негизгиси ден соолук болсо, ошондой жумуштарды жасап кылып турган үй бүлөң үчүн кандай керемет. Мен үйдө бардык нерсени өзүм жасайм, жардамчым деле жок. Жардамчыларым ошол мен азыр балдарым чоңоюп калды, Айлита кызым чоңоюп калды, колдорунан келишинче балдар кыздарым жардам берет. Эми баары бир айылда өскөндөн кийин сөзсүз түрдө баягы жашоого тың жумуштардан баягы коркпой, бир айылдын кыздар балдары бир өзгөчө болот экен го. 11 классты Фрунзеден бүттүм, бирок ага карабай баары бир баягы тияктан кыйынчылыкты көрүп заложенный болуп калган да. Бүттүк баягы башыңа ички дүйнөңө дегенде. Ошондуктан мен үчүн андай үйдө жумуштарды кылуу мындай уят да эмес, коркунучтуу да эмес. Мисалы үчүн мага азыр жаш балдар колум сурап, тийишип калса, дароо эле мындай апасын ойлойм да. Апасынын баягы өзү бир эрден чыккан келин болсо, анан колунда баласын жетелеп турса, мен үйлөнө элек баламдын башын айландырып атабы деп ойлоп калабы деп кооптонуп чочулап турам. Азыр ойлоп көрсөм, учурунда сиз деле бир бала менен анан өзүңүздөн кичүү адамга турмушка чыкканыңызда албетте бул турган иш апасы кайгыланса керек, капаланса керек, кооптонсо керек. Ушулардын баарын кантип жеңип өттүңүз? Эми албетте Талай байкеңер менен 5 жаш кичүү. Улууга баласы менен үйлөнүп атат деген дагы сөздөр болду. Албетте биз эч кимдин сөзүн багы укпаганга аракет кылдык. Бирөөлөр минтип койду, анан мындайынан кайненем мешайт этип койду, же кайнатам минтип айтып койду, же урук туугандар минтип койду. Мунун баары тең кур шылтоо деп ойлойм. Ортодо сүйүү турганда, ортодо бекем чоң кичинекей мекен болуп үй бүлө турганда эч бирөөнүн сөзү, эч бирөөнүн бир действиясы үй бүлөнү буза албайт. Бул бир гана адамдын, аял менен эркектин сугуба өзүлөрүнүн чечүүсү болот. Албетте, эгерде ортодо сүйүү жок болсо, ортодо башка нерсе ойноп турса, ал кичинекей кымындай бир көпөлөк учуп кетсе дагы ошо көпөлөк күнөөлүү болот. Демек, үй бүлөнүн, жолдоштун, аялдын гана колунда деп ойлойм, бекем кармап калыш. Анан бир турмуштан жаңылгандан кийин экинчи турмушка баш байлаш оңой олтоң иш эмес. Анан өзүңүздөн кичүү адамга коркпой, үрүкпөй эле кадамды кантип таштадыңыз? Мындай
артка чегинип, балким дагы бир жолу жаңылып калаттырмын, балким жаш бала менин кадырыма жетпей калаттыр деп ойлогон жоксузбу? Ал учурда мен деле жаш болдум да. Анан кийин баягы мен тайне тай атамдын колунда баягы тарбия алгандыктан мындай бир кушумдукту анан мындай ойлоп, анан тигиндей ойлоп андай менде болгон жок. Анткени биздин учурда тарбия мүмкүн башкача болгондуктанбы андай нерсе болгон жок бизде. Талай мырза сизди үйдө мындай эркектик кылып, айчүрөктө урушуп, мындай бир аз какыс кукус кылып коебу же жаштыгын кылабы? Талайды сыртынан көргөндөр ойлойт да, бул унчукпаган жигит депчи. Албетте талай аябай мындай эрудированный, грамотный жигит, кыргыздын жөнөкөй уулу. Албетте өзүнө ылайыктуу, анын дагы характери бар. Анан үй бүлө үчүн, балдар үчүн мен аял катары албетте учуру келгенде бир шаг артка жылып турганымды жашыра албайм. Берде мынакей Арленда турат го, эгерде калп айта турган болсом, бир адамдын өзүнө ылайыктуу мүнөзү болот. Өзүңүз Айчүрөк Иманалиева деген атыңыз болсо, анан атыңыз чыгып турса, анан албетте артыңыздан ээрчип, сүйүүсүн билдирип, жолдошуңду, үй бүлөңдү ташта, мен сени бактылуу кылам деп кесе айтып, эрежелердин баарын аттаган бир мырзалар чыкты беле? Эми сөзсүз түрдө ырдап жүргөндөн кийин, элдин кишиси болгондон кийин, сахнада жүргөндөн кийин андай нерселер болот да. Анан кийин мен дайыма өзүмдү ойлойм да, однолюб экенмин да. Мен дайыма ушул өзүмдүн үй бүлөмдү, балдарымды биринчи орунга коюп келгем. Ушул учурда дагы ушул сахна менен үй бүлөмдү бир алып кетип жатам. Бу дагы оңой олтоң иш эмес. Ар кандай сөздөр болот, сен өзүң башында айткандай, ар кандай кептер болот. Ошого карабай, эң негизгиси мен үчүн үй бүлөмдө тынччылык болсо, ал бирөөнүн кеби, сөзү эчтекеге арызбай калат. Бири бириңерди кандай кызганасыңарбы? Дагы деле кызганып атасыңарбы? Кызгануу жаатта кандайсыз? Эми ортодо сүйүү болгондон кийин Назира, жок мен кызганбайм деле деп мен айта албайм. Сөзсүз түрдө болот. Талай байкеңин кызганган учуру болгон, менин дагы кызганган учурум болгон. Анан ортодо баягы балдар тургандан кийин албетте кичине ал нерселер экинчи планга, балдар биринчи планга жылып кетет экен. Бирок баары бир ортодо сүйүү болгондон кийин ушулга чейин деле мүмкүн кээ бир учурларда мындай бизде кызганыч болот, бирок чеги менен. Мисалы үчүн жаңы кайрадан турмуш жаңыртам деген учуруңузда уулуңуз Аргендин ою кандай болду? Эми эркек балада кызганыч сезими күчтүүрөөк болот эмеспи? Мындай кызгандыбы? Талай мырза уулуңузду уулундай кабыл алдыбы же кандай кабыл алды? Ал эми кичинекей кезинде балдардын өзүнчө баягы кызганычы болот экен да, баары бир үй бүлөдөчү. Анан ал кичинекей кези болду да, 3,5-4 жашар кези. Анан андай кезибизде балдар айта да албайт да, кичинекей. Анан азыр чоңойгондо четин чыгарып айтып калат да, кызганыч болгонунчу. Анан эми талай ал кезде мен ошондо 22, 23 жашта болсом, талай ошондо канча жашта болот? 5 жаш кичүү болгондо. 18 жашында. Баарыбыз тең жаш болчубуз да, көп нерсени түшүнбөчүбүз, көп нерсени билбечүбүз. Эми азыр биздин учурдагы ошол убактыбыз менен ошол жашыбызды, анан азыркы жаштардын ошол учурдагы жашын салыштырып көрсөңөр, албетте асман менен жердей. Бу да болсо техниканын өнүккөн учуру деп билер элем да. 18 жашта. Жүрөгүңүз тоо экен,
Ал учурда деген жана Пирамида каналында талай орус тилдүү алып баруучулардын арасында бир эле кыргыз болуп жылдызы жанып турган учуру болчу талайдын дагычы. Анан кийин экөөбүз бир кечеде ошо КТРКда таанышып калдык. Жылдыздуу кеч деген передача болуш керек, Жамиля Муратованын. Ошондон бери ушул убакка чейин жашап келебиз, 24 жыл болот, Кудай буйруса. 24 жыл бою бир адам менен жашаш, албетте эмне ысыгы болот, суугу болот, өйдөсү болот, ылдый болот. Анан ошонун баарына чыдап, бири арабаны кантип тартыш керек? Бул мүмкүн бекен? Кыйынчылык туудурган жокпу? Бизде улуу мундар айтат го. Улам жыл өткөн сайын сүйүү балдарга өтүп кетет экен депчи. Анан бир чети ошол жакында бир кандайдыр бир чыныраак жагы бар болуш керек. Анан экинчи чети бир үй бүлө болгондон кийин ошол биз жалаң ушу балдар үчүн билбейм мен ушундай баягы эне атам тарбиялап коюптур да ушинтипчү. Үй бүлө, бала чака болду. Албетте мен мисалы талай экинчи жолдошум, биринчи жолдошум менен 18 жаш улуу болчу. Ал нерсени да тим эле чоң кылып айтып жүрүшөт. Бир 30 жаш жок, 18 жаш менен улуу болчу. 17 жарым, 18 жаш деп коелу. Экөөбүздүн биринчи жолдошум менен никебизден Арген деген уулубуз бар. Анан 4 жашында ажырашып кеттик. Жок, 3 жашында ажырашып кеттирбиз. Анан кийин 1 жылдан кийин ошол Талайбай кеңер менен таанышып калып, ушул убакка чейин чогуу түтүн булат келебиз. Мисалы үчүн биринчи жолдошуңуз өзүңүздөн 18 жаш улуу болуп атса, сиз кичинекей кыз болсоңуз, анан ошол чоң адамга, чоң кишиге, кичинекей кыздын турмушка чыгуусу, элден коркпой, ал адамга башын байлоосу оңой олтоң иш болбосо керек. Корккон жоксузбу? 18 жаш болсо ал бир 40ка жетпеген мындай жигит болот да, туурабы? 30 канчада болуп калып атат, 38 ошондой болуп 18 жаш ортобузда болгондо. Анан үй бүлөсү жок, ошол жалгыз бою жашачу. Бир 4 жылдай чогуу жашадык дейм. Корккон жоксузбу? Эмнесинен корком? 18 жаш эмес, азыр мисалы 30-40 жаш, 18 жаш деген мен ойлойм нормалдуу эле болуш керек. 18 жаш бул 38 жаш улуу эмес да, же 30 жаш эмес. Эмнесинен корком мен? Зыңгыраган жигит болсо, 38-40ка чыкпаган, кычыраган, өзү балетмейстер болчу, осанкасын кармаган сулуу жигит болуп турса, эмнеге корком? Ал бир коркунучтуу өңү суук болсо да бир жөн эле. Өңү суук адамдардын дагы түрү болот да, ички дүйнөсү ушунчалык сулуу болот. Мен жана айтып кетпедимби, баягы внешний вид кээ бир учурда баягы обманчы болуп калат да, анан кийин өңү серт болгону менен жан дүйнөсү сулуу адамдар болот да. Бирок менин биринчи жолдошумдун өңү абдан сулуу болчу. Мен коркмок түгүл, мен жакшы көрүп, ортобузда сүйүү болгон үчүн ошол бир балалуу болуп отурабыз да. Мен аны эч качан таанган эмесмин, тана да албайм. Ортодо бала турат, фамилиясы Шаршеев деп, ошо атасында. Анан эми казапчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дейт, ар бир адам өзүнө ылайыкташтырып анан жомокторду айта берет да. Ошондуктан мен үчүн мисалы эч коркунучу жок. Ортобузда сүйүү болду, сүйүүдөн бала жаралды. Эми эки арага түшкөндөн кийин атасы балам бар эле деп кайрылып, мындай байланыш курдубу? Жок, кийин катуу ооруп калганда биз угуп, анан кийин Арген барып жардам берип турду, больницаларга алып барып, продуктларын алып берип, ушундай баягы
кичине жардамын берди. Бирок эми арабыздан кеткенине албешин. Аргендин атасына болгон таарынычы болгон жокпу? Мындай болуп калат го, эмнеге мени таштап кеттиң, эмнеге караган жоксуң деген. Өзгөчө эркек балдарда мындай нерсе күчтүү болсо керек. Билбейм, мүмкүн таарынычы болсо дагы ичиндедир. Арген ал жөнүндө айтпайт, анткени ал дайыма айтат, менин күчтүү апам бар деп. Мүмкүн ошондуктан таарынычы болсо дагы ичиндедир. Анан чоңоюп калган баладан ал нерсени деле чукуп сурай деле бербейм. Эң негизгиси, ал менин уулум, ата тегин кыргыз болгондон кийин жерин, уругун, тууган туушкандарын ушул Кудай алдында, эли журттун, арбактардын алдында деп тааныштырып, атасы менен жолуктуруп, өзүмдүн парзымды жасап койдум. Атасы жагынан Аргенге кандай, же туугандары жагынан Аргенге кандай, эмне мамиле кандай болот, мындан ары алардын өзлөрүнүн баягы мындайча айтканда уят сыйында деп ойлойм. Мисалы үчүн, эки дөө шаадан жаралган бала атасы да оңой киши эмес, апасы да оңой киши эмес, сөзсүз түрдө искусствого байланыш керек эле да. Анан Аргендин азыркы кесиби кандай болду, каякта иштеп атат, канча жашка чыкты, эмне менен алек, маалымат берип кетсеңиз. Арген чогуу биз менен үйлөнө элек, кичинекейинде ырдап жүрдү, бирок ырга азыр анча кызыкпайт. Мындайча айтканда, бир мекемелердин биринде азыр кызмат өтөйт. Арген үйлөнүп калганда сөзсүз түрдө биз албетте кабарлайбыз. Келечекте кандай кайнене болосуз? Уулуңузду кызганбайсызбы? Мен эч качан балдарымдын жеке жашоосуна кийлигишпейм деп ойлойм. Ар бир эне үчүн баланын бутуна туруп, өзүнүн оокатын кылып кетиш бул бакыт. Ошондуктан мен балдарымдын бактылуу болушуна жанымды үрөп келем. Эгерде үйлөнүп, кандай кыз болбосун, баламды бактылуу кылса, мен алардын мындай ишине кийлигишип, кайнене катары муну кыл, тигини кыл, же муну туура эмес кылдың, тигини туура эмес кылдың деп мындай катуу айтып кайнене болбойм деп ойлойм да. Анткени мен өзүм андай эмес, бирок көп эле энелер ушундай балдардын бактысын каалайт болуш керек. Эң негизгиси ошол менин баламды бактылуу кылган жакшы ыймандуу кыз болсо, өз оокаттарын өздөрү кылып кетишет деп ойлойм, бирок мен эч качан мындай кийлигишпейм, албетте. Кыргыз элинде баягы бир түшүнүк калыптанып калганда, артист болсо эле сөзсүз түрдө жеңил ойлуу болуш керек. Артист болсо эле аял боло албайт, үйдүн очогун кармай албайт деген түшүнүк бар да. Негизи эле артистти аялым дебе деген сөзгө кандай карайсыз? Бул эми бир жерден чыгып калган бир сөз, анан кийин кыргыздар аябай азбыз да. Баарыбыз бир тууганбыз, биз бири-бирибизди мындай санай келсекчи, биз ушунчалык азбыз. Ошон үчүн кичине бирдеме болсо эле желдөө болуп учуп, тарап аябай чоң бир нерсеге айланып кетет да. Ансыгарындай артистти аялым дебе, шофёрду күйөөм дебе деген айткым келип турат окшойт. Ар бир кесиптин өзүнүн жакшы, анан мындай терс жактары болот. Бирок ар бир адамдын өзүнөн деп ойлойм. Анан кийин артистмин деп эле шалактап кетип, мүмкүн ошондой нерселерди көргөндөн бул сөз чыккандыр. Шофёрмун деп оокат кылып, үй бүлөмдү багам деп жүрүп, бир жерден бир тая басып бирдеме кетирип, ошол нерседен чыккан сөздүр, билбейм. Эң негизи Назира ойлойм да, бул кесиптен эмес, адамдын өзүнөн деп ойлойм. Мисалы үчүн анча-мынча чылым чегип, же болбосо ичкиликтен тутуп койгон учурлар болобу? Мен ичкендерге баягы
аябай стресске кабылып, анан кийин ичип, компания үчүн отуруп, мен көз карашым түз эле. Эң негизгиси ден соолук болсо, анча мынча татып ичип турганга эмне жетсин. Бирок мен ден соолугума байланыштуу, мен арак такыр ичпейм, тамеки да тартпайм. Тамекинин жытынан жаман болушу мүмкүн. Билбейм, мен природаман ушундаймын да. Бул нерсени мен менен иштеген бардык эле кесиптештерим билет. Тамеки менен аракка мен такыр жокмун. Туулган күнүмдө шампанский 2 бокал алгандан кийин баягы организм көнгөн эмес да, ичипчи мындай болуп каласың да. Жөнөкөй учурларда же компанияда болобу, ошол көп эле учурларда ден соолугума байланыштуу ичкиликке жокмун. Кудайыма эмне мынча сулуумун деген сөздү баары сизге байланыштырат да. Анан бул ай чүрөктүн сөзү, өзүнө өзү суктанганы депчи. Анан ушул сөздү аябай, ушул сөздүн чыгыш тарыхын билгим келет. Бул каяктан чыккан сөз? Сизге эмнеге байланыштырат? Чын ушинтип айттыңыз беле? Эч качан өзүмдү андай мындай аша чаап мактап, андай мен Кудай-ай деп мындай мен неге мынча сулуумун деген сөз айтылган эмес. Бул ошол Турусбек Жумалиевдин бир компанияда отуруп тамашалап чыгарган сөздөрү да. Анан кийин баягы КТРден бир передачада Турусбек өзү кечирим сурады го. Мына ушунча жыл өттү, ушинтип артисттердин арасында ушундай сөз болуп калып, баягы күлүп калат элек, бирок чынын айтканда бул ай чүрөктүн сөзү эмес болчу. Мен чыгаргам бул баягы кептерди, слухтарды деп анан кийин кайсы бир каналдан ошол өзү Турусбек кечирим сураган. Браво каналы болуш керек. Жанагы шакиртиңиз менен, бир окуучуңуз менен бир аз ызы чуңар, пикир келишпестигиңиздер аябай узарып кетти. Элдин баары сериал көрүп атканда кийинкиси эмне болот деп күтүп калышты. Аягы эмне болуп бүттү ошонун? Мен андай нерселерге кайрылып, же бир сөздөрдү ташып, же сөздөрдү укканга, Назира, менин убактым жок. Мен өзүмдүн үй бүлөм бар, өзүмдүн жетишпеген сапаттарым бар, балдарым окуп атат, чет мамлекеттерге чыгып атабыз, өзүмдүн жашоом менен өзүм алекмин. Анан андай нерселерди жолу, колу бош адамдар эле жазып чыгарбаса, орусча айтканда мне не до этого. Эми сиздин колуңузда болуп турганда сизге жакпаган терс кыялдары болсо, же болбосо байкаган бир сизге жакпаган мүнөздөрү болсо, анда дароо эле ишиңизди токтотуп, сен менен иштеше албайм, жакшы тарбиялай албаптырмын, кечирип кой деп анан эшикке чыгарып койгондо эле мүмкүнчүлүгүңүз бар болчу да. Эмнеге анткен жоксуз учурунда, эгер жакпаса? Мен өзүң жана суроо бербедиңби? Однолюб, ошондой эле преданность. Анан мына ушуну баягы жасайм деп элге убада бергенден кийин деген принциптериме дайыма туруп келем да. Дайыма ар бир интервьюңузда көп байкайм да. Мен эч качан байлыкты, эч качан акчанын артынан кууган эмесмин деп айтасыз. Бул эмнеден улам бул сөз чыгат? Суроолор берилет да, ар кандайчы. Мен үчүн байлык, мисалы, мени Айчүрөк Иманалиева десе бир токочтуу ырчы катары көргөнүн каалабайт элем. Эгерде мени чын эле көрөрмандарым сыйлай турган болсо, мисалы, сен сыйлай турган болсоң, Назира, менин колумдагы токочум эмес, менин талантым үчүн, ырым үчүн, үнүм үчүн, менин творчеством үчүн сыйлашыңды каалар элем да. Андай болбосо, анда бардык кесиптин баркы кетип калбайбы? Ошондуктан ушундай суроолор берилгенден улам чыккан нерсе болуш керек деп ойлойм. Бирок Кудай шүгүр, ошо мени мисалы бир салондорду эме кылганда баягы чачымды же болбосо колумду маникюр, педикюрларды ошол салон жасады десем,
сөзсүз түрдө аягында акана өзүңүздүн салонуңуз. Эмнегедир ушул салонуңуз жөнүндө такыр сөз кылбайсыз да? Ал салонуңуздун тарыхы, тагдыры эмне болду? Салонубуз бар, ал салонду мынакей азыр Арлен салонубуз бар үстүнкү этажда. Астында болсо өзүбүздүн офисибиз бар, би атайын би бөлүмү үчүн күзгүлөр менен евро ремонт кылып жасаганбыз. Анан мынакей Арлен айтты, апаке, башыңды оорутуп, бул деген дайыма ошол жерге барышың керек. Сен анте албайсың, сен адамдарды башкара албайсың, жакшы жаман көрүнөсүң. Анан көрөк ырларды жасап, ошол чет мамлекеттерге барып, творчествоң менен заниматься кыла бер. Муну мага бер деди. Мен балама ишендим. Балам болсо ижарага берип, экөөнү тең азыр ошол Арленим иштетип атат. Анан мен өзүм негизи ошол салонум бар, же менин бир помещением бар деп уялам айткандан, анткени айтып атпаймынбы, менин салонум үчүн эмес, же менин помещением үчүн эмес, менин ырым үчүн, менин үнүм үчүн ушул сахнада жүргөн баягы канча жылдан бери жүрөм ырчы катары ушул өнөрүм үчүн баалаганды каалар элем. Негизи өзүңүздүн үнүңүзгө, диапазонуңузга кандай баа бересиз? Өзүңүздү сындап карайсызбы? Албетте, өзүмдү өзүм сындайм, сөзсүз түрдө мыкты жазылган ырлар болуп калат. Эми свойственно адамдарга баягы ошибаться дегендей, өтө мындай ийине жетпей ырдалгандагы чыгармалар болуп калган учурлар болуп жүрдү. Анан эфирге келгенде эле ырчылар тамагым ооруп атат, оорубаса мындай ырдайт элем деп айтышат, эмнеге ушундай айтышат деп. Негизи мен үчүн эки эле мындай бөлүккө бөлүнөт. Ырчынын үнү бар же жок. Ар бир эле артист, ар бир эле ырчы теледе таптакыр башка образды алып жүрөт да. Анан ал образ жеке мүнөзүңүзгө дагы байланабы? Же ал эфирдеги образ такыр башка, нукура жүзүңүз, өзүңүз такыр башкасызбы? Негизи эле мындай Айчүрөк ал кандай адам? Ал кыргыздын жөнөкөй аял заты, үйдөгү жөнөкөй кожойкеси, эч жумуштан коркпогон, жаны кейгенде ыйлаган, ал көз жашын элге көрсөткөндөн уялбаган, жөнөкөй эле айыммын. Эмоционалдуусузбу? Антип айтууга да болот. Калп айткан жагынан кандайсыз? Мен калп айтканды жаман көрөм, мен өзүм 99% калп сүйлөгөн адам эмесмин деп айта алам. Ага мынакей мен балдарым да күбө, үй бүлөм да күбө, Арленин папасы менин жолдошум талай бирдемени мындай дегенде калп айтпачы, ушу калп айтпачы деп аябай эң негизгиси мындайда калптын казаны кайнабайт дейт. Мисалы үчүн аялдар 40-ка чыкканда окмуш депрессия болушат экен да. Мен 40-ка чыгып калдымбы, карып баратамбы деген сыяктуу. Мисалы үчүн сиз 40-ка чыктыңыз, анан мындай ойлор болдубу, депрессия болду, кандай болду? Эми биздин жашообузда бул шоу бизнесте депрессия күнү келе болот да. Же сенде депрессия жокпу, Назира? Ошондуктан эң негизгиси Кудай күч берсин. Карылык берсе дагы, депрессия берсе дагы көтөрө ала турган, бир жамандык берсе дагы Кудай кырсыктан тышкары кылсын, андай нерсе бере турган болсо да адам баласы ошол көтөрө ала турган берсин да, Кудай таалам. Калганын баарын тең өзүбүз колубуз менен ден соолук болсо баарын жасап алабыз. Айчүрөк айым, келип бергениңиз үчүн, ачыктыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабыздын соңуна чыктык. Келеркиде абдан кызыктуу мейманыбыз бар. Чыдамсыздык менен күтүңүздөр. Көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.